Кыргызстандагы менин мекендештерим көлгө барып эс алууда. Тоого жайлоого барып эс алууда. Ар бир аккан дарыялардын жээгинде эс алууда. Эс алыңыз кут болсун. Жараткан Аллах Таала ушул жердин элине береке берсин. Бирок мен айтайын деген жердештерим, мекендештерим, ушундай жерде жашап жатканыбызга көп шүгүр кылабыз. Шүгүр бир гана тил менен альхамдулилlah, субханалла деген менен чектелип калбайт. Шүгүр ошондой жерибизди таза сактагандыкта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси менен айтайын, эс алууга барган менин мекендештерим, жердештерим, жайлоого бардыңбы, тоого бардыңбы, көлгө бардыңбы, дарыянын жээгине бардыңбы, бир бакка бардыңбы, ушул хадис сенин кулагыңа кулак сырга болсун, жүрөгүңө туюп алгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде иттaqu laqanayn, эки наалатка калуу жерден сактангыла дейт. Эки жерде наалатка калуудан сактагыла. Наалат деген Аллахтын рахматынан алыс, дозогуна жакын болуп калуу. Адамдардын наалаты ал кандай? Я Расулалла, ва маллаанан, ал эки наалатка калуучу ким десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аллази ятахалла фи турукун нас, адамдардын жолуна дара тушатып койгон. Адамдардын жолун булгап отуруп койгон. Бул азыр мен көрсөтүп жаткан бул адамдык эмес. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, жолубузда айван бул жерди булгаптыр. Бирок кээ бир адам сүрөтүндө болгон айвандар да ошондой эс албаганы жерге, эс алганы барган жерде адамдардын жолун булгап койгон болсо, аларга да Алланын, пайгамбардын, инсандардын наалаты болот. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эки жерден наалаттан сактангыла дегени, жолду булгап ошондой эле фи турукун нас, адамдардын а фи зиллихим, же адамдар көлөкөлөп эс ала турган жерде, көлөкө боло турган жерге дара сындырып коюу. Ошол жерди булгап коюу деген сөз бул эки наалатка кала турган нерсе. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, караң, могу жер кандай кооз, кандай таза. Эс алганы келдик. Бирок ушул жерде келип бир инсан дара тушатып койсочу, адамдар эс ала турган жерди булгап койсо, же адамдардын жолун булгап койсо, ага наалат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошондуктан эки наалатка калган жерден сактангыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, инсандардын наалатыга калуудан сактаналы. Эс алган жерибизди таза сактайлы. Ал көлүбүз болсун, жайлообуз болсун, же болбосо бактарыбыз болсун, таза сактайлы. Тазалык бул имандын бир бөлүгү. Тазалыксыз намаз да болбойт. Тазалыксыз эч нерсе болбойт. Ошондуктан динибиздин бир бөлүгү тазалык болсо, башка бөлүгү ибадат, башкалар менен бөлүн. Аллах табарaka ва таала ушундай бейиштин төрүдөй болгон мекенибизди таза сактап, келечек муңга таза өткөзүп берүү насип этсин. Аллахумма амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.